Assalamu алейкум көрөрмандарым. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Эфиопияда массалык башаламандыктар болуп жатат. Индияда чегирткелердин кол салуусуна каршы тик учак жөнөтөт. Бразилияда куюндун кесепетинен 1,5 миллион адам электрсиз калды. Тур де Франс адаттан тыш форматта өтөт. Facebook өсүп жаткан жарнама бойкотунан аман калат, бирок коомдук имиджин баалайт. Эксперттер. Адахан Мадумаровдун Оренбургдагы мекендештерге кайрылуусу. Эфиопияда популярдуу саясатчы жана музыканттын өлүмүнө байланыштуу башаламандык башталды. Нааразычылык акциясынын катышуучуларынын айтымында өлтүргүчтөр активдүү издөөгө алынбайт. Бир күн мурун өлкөнүн бир нече ири шаарларында полиция менен кагылышуунун натыйжасында кеминде 8 адам өлүп, ондогон адамдар жаракат алышкан. Нааразычылык акциясынын активисттери кармалды. Дагы 3 жарылуу кырдаалды туруксуздаштырууга алып келди. Кол салууну ким жасагандыгы азырынча белгисиз. Бийлик өкүлдөрү бул чабуулдардын курмандыктары катардагы адамдар да, террористтер да болгонун билдиришти. Булак Твербай. Индиянын бийликтери пестициддерди чачуу үчүн тик учак менен чегирткелердин масштабдуу кол салуусуна каршы күрөшөт. Бул тууралуу кече 30 июнда The Indian Express басылмасы билдирди. Марокконун тосмосу түштүккө чегирткелердин кол салуусу коркунуч туудурат. Ставропол жана Калмкияда коркунучтуу зыянкечтер мөөнөтүнөн мурда пайда болду. Уттар Прадеш штатындагы социалдык тармактардын колдонуучулары жарыялаган видео тасмада шаардын мейкиндигин курт кумурскалар каптап тургандыгы көрүнүп турат. Индияга коңшулаш Пакистандын чегирткелер киргендиги белгилүү болду. Булак Is Check Ru. Шейшемби күнү 30 июнда Бразилиянын Санта-Катарина штатында катуу шамал болуп, шамалдын ылдамдыгы секундасына 30 метрден ашты, деп билдирет They Check It As Вести сайтына шилтеме берүү менен. Маалыматка ылайык, штаттын дээрлик 3/1 бөлүгү, 1,5 миллиондон ашык адам электрсиз калышты. Жолдор кулап, бак дарактар жабылып калгандыктан куткаруу иштери кыйын болуп жатат. Булак New Days As. Коронавирустун айынан жокко чыгарылган Тур де Франс буга карабастан адаттан тыш форматта өтөт. Амеру спорт уюмунун уюштуруучулары Zwift менен бирге эпопеялык онлайн жарыш симуляторун иштеп чыгуучу виртуалдык Big Loop уюштурууну чечти 4 июлда. Мелдештерде жеке квалификация болбойт, бирок велосипедде эркек жана аял командалык жарыштар, ошондой эле 3 күндүк Этепду Tour массалык жарыштар болот. Кесипкөй спортчулар катышат, бирок кийинчерээк сүйүүчүлөр үчүн жолдор ачылат. Булак Твер Чекитбай. Ушул айдын башында жарандык укуктар жана адвокаттык топтордун коалициясы анти-жамаатка каршы лиганы жана түстүү адамдарды үркүндөтүү боюнча улуттук ассоциацияны июлда Facebook жана башка социалдык медиа платформаларындагы жарнамалардын тактыгын талап кылган компания түзүштү. Шайлоо компаниясынын веб-сайтына ылайык, кыймыл Facebooктун байыркы тарыхта расисттик, зордук-зомбулукка жана жасылма мазмунга өзүнүн платформасында кеңири жайылышына жол берген. Булак Global News Check.com. Мамиледе кандайдыр бир стандарттар бар. Биз ошол стандарттарга баш ийишибиз керек. Баягы бейинсапка кашык салсаң 5 алат дегендей болуп, кайра кайрылуу менимче туура эмес болуп калат. Мени өкүндүргөн ал жагдай эмес, өкүндүргөнү кыргыз бийлигинин жагдайы. Кече жогорку кеңеште жаңы өкмөттү курадык деп аябагандай каттуу кубанычка батышып тарап кетишти. Ушунча мезгилден бери жогорку кеңеште бир эл үчүн күбөбүз деген партиянын же депутаттын ушул маселени көтөрбөгөндүгү абдан катуу таң калтырды. Мен ойлогонмун, мүмкүн соңку күнү көтөрүп
Тышкы иштер министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, тийиштүү министрлик ведомстволорго тийиштүү тапшырмаларды берип, жок дегенде токтом кабыл алат го деген ишенимим бар эле. Анан ошол жыйынга өлкө башчысы катышат дегенде мүмкүн бул сөз, бул маселе Жээнбековдун оозунан чыгат го деген да үмүтүм бар эле. Бирок тилекке каршы андай сөз чыккан жок. Биз өткөндө кайрылсак айтпады беле. Биз чечтик аны деп. Мына бир айга жакындап баратат. Эмне тоскоол болуп атат? Кантип уктап атасыңар? Кантип ушул маселени көрбөй атасыздар? Эмнеге ошол жерде сыздап аткан энелердин, сыздап аткан жаш жигиттердин, балдардын үнүн укпай атасыздар? Мен аргасыздан чыгып атам. Мен муну менен кыргыз бийлигине кайрылып аткан жокмун. Кыргызстандын элине да кайрылып аткан жокмун. Мен туңгуюкка кайрылып атам. Мен билбейм, түшүнбөйм, кандай деп жооп беришимди билбей калдым. Эмне деп жооп беришим керек? Мына ушул жерде ээн талай эрме чөлдө калган менин боордошторум. Кантип жооп беришим керек? Абдан катуу кыйналып атам. Жанагы жаны ооруп аткан бала жалдырап дайым энесин карайт. Энесинин колунан эч нерсе келбейт. Эмне кыларын билбей, күйпөлөктөп ары бери баягы чөлдө калганда Исмаил алейхисаламга суу таппай, ары бери чуркаган Хажар эненин образын жараткандай болуп атам мен. Сафага бир чуркайсың, Марвага бир чуркайсың, эч ким көрүнбөйт, эч нерсе табылбайт. Аллахтын гана жардамын күткөн абалда отуруп калып атам. Кудай күч кубат берсин. Башка аргабыз жок. Үмүт кылар бийлигибиз жок. Үмүт кылар жетекчилерибиз жок. Бир гана кайрыларым Аллах мээримин төккөн болсун. Ар кандай жамандыктардан сактап турган болсун. Көкүрөгүбүзгө сабырдуулук берген болсун. Күнүбүздү эч качан эч кимдин колуна калтырбасын. Өзү гана коргосун, өзү гана сактасын. Себеп мен эки ооз сөз менен кыргыз президентине, кыргыз өкмөтүнө кайрылганга да ыраа көрбөй турам. Кайран силерге айткан сөз, кайран силерге корогон убакыт, кайран гана силерге кор болгон эл. Силерге арткан үмүт, силерге жүктөлгөн жүк, бүт баары аттин гана деген сөздөн башка эч нерсеге жарабайт. Ошондуктан менин боордошторум, жараткан гана жар болсун. Инсап берсин, сабырдуулук берсин. Эч кимге кор болуп ыйлатпасын. Башка аргам жок. Мына ол менин бүтүндөй жан дүйнөмдүн түтөгөндүгү, жан дүйнөмдүн сыздагандыгы, жанчылып, эт туурагычтан чыгып аткандай болгон абалымды түшүнүңүздөр. Көздөн жаш чыкпаган менен көөдөмдөн жаш чыгып, ушунчалык мукурадыкпы биз. Эмнеге ушул боордош мамлекетке бир телефон чалып, бир кичинекей коридор түзүп, өз элин алып чыгып кеткенге эмнеге жарабайт? Ушунчалык кемчонтой болду. Ушунчалык боору жок, ушунчалык кайдыгер, ушунчалык таш боордукка кептелдикпи? Жараткан жар болсун, күч берсин. Жакшылыктан үмүт кылалы. Бирок бул бийликтен менин үмүтүм жок. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, алты саныңыздар аман келип, эли жерге аман жеткен күндөрдү насип эткен болсун. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.